Атамбаевдин кызы Алиянын кезектеги талкуу жараткан жарым жылаңач сүрөттөрү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиеванын дээрлик бардык фотосессиясы коомчулукта кызуу талкуу жаратып келет. Анын кезектеги жарыялаган сүрөттөрү да буга чейинки салтты бузган жок. Эки баланы тарбиялаган сүрөтчү Алия Шагиева бул сапар Кызгалдактар талаасына барып, гүлдөрдүн кучагында өзгөчө фотосессияга тартылды. Учурда коомчулуктун кызуу талкуусуна алынууда. Булак супер кенчи. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан Тажикстан менен болгон чек-арасын жапты. Кимдер өтө алат? Кыргызстан Тажикстан менен чек-арасында убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек-ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмү билдирет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майындагы чечимине ылайык Тажикстан жарандарына Кыргызстан аймагына кирүүсүнө, чыгуусуна, жүрүүсүнө гана транзит менен өтүүгө убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Андан тышкары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-арасында жайгашкан Кулунду, Кайрагач, Кызылбел, Бордобо жана Карамык бекеттери аркылуу жүк ташууга да чектөөлөр киргизилди деп айтылат маалыматта. Убактылуу чектөөлөрдүн айрым жагдайларга тиешеси жок. Кыргызстан менен Тажикстан дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери, эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан расмий адамдары тиешелүү органдар менен алдын ала макулдашылгандан кийин гана УКМКнын чек-ара кызматынан кошумчалашкандай Тажикстан аймагында жүргөн Кыргызстан жарандары же болбосо Кыргызстан аймагында жүргөн Тажикстан жарандары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-ара бекети аркылуу өтүп кете алышат. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Аспеков азыр дагы мени Сыймак Жапыкеевге каршы көрсөтмө берүүмдү талап кылышууда. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан $250,000 талап кылды деп кармалган Мелис Аспековдун иши боюнча соттук отурум башталды. Бул тууралуу Кактус медиа билдирди. Маалым болгондой, Аспеков соттук залга алып келинген жок, андыктан отурум онлайн форматта өтүп жатат. Күч органдарынын өкүлдөрү азыр деле менден Сыймак Жапыкеевге каршы көрсөтмө беришим үчүн кыйнап келишүүдө. Алар $250,000 бир бөлүгү Жапыкеевге таандык деп көрсөтмө бердешти. Мен Жапыкеев жасабаган ишти жасады дей турган адам эмесмин. Кантип каршы көрсөтмө берем, деди Аспеков. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Мелис Аспековдун бийликке каршы жалаларын Максат Чакиев аттуу мурдагы кылмышкер уюштуруп жатат. Алдамчылык жана опузалып акча талап кылуу беренелери менен 4 жолку абакка олтуруп чыккан Мелис Аспековдун айланасында кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал 2010 жылы, 2015 жылы жана 2017 жылы көз боюмчулук менен абакка түшүп, жазасын өтөп чыккан. 2020 жылы Адахан Мадумаровго жалган жала жапканы үчүн соттолуп, моралдык чыгым төлөөгө милдеттендирилген. Ошол эле жылы марком депутат Чынбай Турсунбековду шантаж кылып, андан ири суммадагы акча сураган. Мекенчил партиясынын өкүлдөрү убагында Аспековду атайын кызматтын жашыруун агенти деп баалашкан. Номанжан Аркабаев берген маектердин биринде Аспеков дайыма жалган жала, курулай дооматтар менен алектенет. Мурда да камалып чыккан, репутациясы таза эмес адам. Ал жеке кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтардын тапшырмасын аткарып жүрөт деп айткан. Жакында эле Фейсбукта Мекенчил партиясынын жана Садыр Жапаровду туруктуу колдоп жүргөн Кыргызбай Маныспай деген интернет колдонуучу Мелис, сен кандай экениңди жакшы билебиз. Ар кимден акча алдап жүргөндөрүңдү, керек болсо абакта жатканда дагы туура эмес кылык жоруктарың үчүн сабалганда ортого түшүп арачалап калганбыз деп пост жазып, эгер жалган десе Куран кармоого даяр экенин кошумчалаган. Булак Казаторг. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаев: биз теңиз бөлтүрүктө президенттик программа менен батыштын мыкты жогорку окуу жайларында окутканбыз. Кумтөр алтын кенинин тегерегиндеги акыркы окуялар тууралуу Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев «Вечер трудного дня» программасында өз пикирин билдирди. Жалпы жонунан ал кыргыз бийлигинин экологиялык зыяндарды калыбына келтирүү жана 5 жылдык салык төлөмдөрүн алуу аракеттерин колдойт. Бирок бул маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечсе болмок. Инвесторлор да ага каршы эмес болчу деп эсептейт. Анын пикиринде алтын кенинин айланасында кырдаал ашыкча саясатташып кетти жана башка максат экологиялык зыяндар үчүн компенсация алууга тоскоолдук жаратат. Жападан жалгыз жол даанышман чечим бул сүйлөшүү гана. Компромисс издөө, ызычуусу жок, спекуляциясы жок, жумушчу кабинеттерди тынч талкуулоо. Бирок тилекке каршы азыр бул мүмкүн эмес. Анын үстүнө депутаттар соттук тартипте чечүүгө басым жасап турушат, дейт ал. Анын айтымында Кыргызстандын эл аралык арбитраждык сотто утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү 2009 жылда келишимден улам
жогору эмес. Мындан тышкары ал теңиз бөлтүрүк тууралуу ал өз пикирин айта кеткен. Мен аны билбейм, адамдык жана менеджерлик сапаттары тууралуу эч нерсе айта албайм, бирок ал жогорку профессионалдуу инженер экенине ишенем. Себеби 20 жыл мурун биз аны 21-кылымдын кадрлары президенттик программасы боюнча жөнөткөнбүз. Биз анда өтө таланттууларды тандап түрдүү мамлекеттерге окууга жөнөткөнбүз. Биз аны дагы ушул программанын стипендиясы менен колдогонбуз жана ал батыштын алдыңкы жошдорунда окуган дейт Аскар Акаев. Ал Кыргызстан алтын кенини мындан ары деле иштете аларын, бирок өнөктөштөр менен иш кандай жүрөрүн жана ал канчалык эффективдүү болоро белгисиз экенин айткан. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Азимбек Бекназаров Кумтөрдө коррупция 30 жылдан бери уланып келе жатат деди. Бүгүн 25 майда Назар Ньюс маалымат агенттигине Кыргызстан Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров. Азимбек агай, Кумтөр алтын кенини убактылуу тышкы башкаруу киргизилип, коомчулукта түрдүү пикир жарыла баштады. Мурдагы экс-президенттер да, алардын өкмөт башчы, чиновниктер да үн катууда. Сиз Кумтөрдү изилдеп жүргөн адам катары кайсы президенттин күнөөсү көп деп ойлойсуз? Мен бул суроого президент Садыр Жапаровго жана башкы прокурорго ачык жазган расмий кайрылуу менен жоопту жакында эле бергем. Кумтөр боюнча коррупциялык кылмыш 30 жылдан бери уланып келе жатат. Башкы күнөөкөрлөрдүн бири да жоопко тартыла элек. Мен өткөндө башкы прокурорго сурала турган адамдардын тизмесинен бердим. Чакырып, кимисинин күнөөсү көп болсо тактап жоопко тарткыла деп. Экс-президент Курманбек Бакиев саясатка берген интервьюсун окудуңуз да. Ошол боюнча эмне дейсиз? Баарыныкын окуп угуп жатам. Акаев журналисттерди Москвага чейин чакыртып жатса, Атамбаевди түрмөгө чейин чакырып жатыптыр деп да угуп жатам. Мен ойлойм, алардын жоопторун оюн гезиттер сайттар аркылуу чыгара бербей, тергөөгө берген көрсөтмөлөрүн чыгара турган мезгил келди. Тергөөдө сотко келип кимисинин келишими мыкты, пайдалуу болгон, бири-бирин карап туруп далилдешсин. Сайттары, арзыматтары аркылуу актанышпай, Акаевди Акаевчилер, азыр Бакиевин Бакиевчилер, Атамбаевин Атамбаевчилер акташып, жарышка түшүп жатышат. Алардын актанган маектеринен Кумтөр чечилип кетпейт. Биз биринчи кезекте баарыбыз көңүлдү канткенде Кумтөрдү кайтарып алабыз, ошого бурушубуз керек. Бакиев актанбай эле койсун. Анын 2009-жылкы келишим менен экология үчүн жылына болгону $310 миң төлөнүү бекитилип, кошумча 20 миңге концессиялык жер берилгени менен эч кандай төлөм каралбаган. Ысык көл фондуна мурда төлөнүп келген төлөм 4%дан 1%га түшүрүлгөн. Тагыраагы келишимге Центранын талабын канааттандырып, мыйзамсыз жогорку кеңештен ратификация кылдырып, конституциялык соттун корутундусу менен бекитип, эл аралык статусун берип, сот тергөө органдарына эч ким кайрыла албай турган кылып, келишимде көрсөтүлгөндөн сырткары Кыргызстан мыйзамдардын Центрага эч кандай таасири, күчү жок жаңы кошумча салык, төлөмдөрдү сала албай турган кылып, доо бере албай турган кылып, жылчыксыз бекитип берген. Кыргызстан эгемендүү укуктарында чектеген. Центра болгону жеке менчик коммерциялык эле бир компания. Убагында Акаевка Бирштейн таап келген. Атамбаев Жээнбековдун күнөөлөрү эмнеде? Алардын күнөөсү Кыргыз коррупциясынын туу чокусу болгон Кумтөр коррупциясын буздурбай коргоп, сактап, улантып келишкенде. Экинчи күнөөсү кошумча концессиялык жер мөңгүлөрдү талкалоону мыйзамдаштырып беришкенде. Кумтөр алтын кени боюнча кылмыш 1992-жылы башталган. 2002-жылы, 2004-жылкы, 2007-жылкы, 2009-жылкы келишимдер ошол кылмыштын улантылып жаткан фактыны жашыруу, коомчулукту алдоо максатында эле болгон иш-чаралар. Анткени Кумтөр маселеси коомчулук, оппозиция тарабынан 1992-жылдан бери эле бардык президенттердин алдында тынбай каттуу көтөрүлүп, эки элдик инкылаптын башкы талаптарына кирген. Кумтөр боюнча башкы күнөөлүүлөр бардык президенттер, алардын дүжүр чалдар балдары, партиялары, депутаттары, өкмөт башчы, министрлери. Эгерде азыркы бийлик 2007-2009 жылдардагы Бакиевдин жолуна түшүп, Центра менен жаңы сүйлөшүүгө барып, анча-мынча акча төлөттүрүп, үлүштү көбөйтүмүш болуп, анан жаңы шарттагы да бир жаңы келишимге кол коюшса, кыргызча айтканда ит эле болушат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Субаналиев Баткенде контрабандан баары шопурдан башталган. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев Супер KG порталына берген маегинде билдирди. Контрабанда боюнча айтылып жаткан сөздөрдүн баары чын. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, эң жакыр облус бул Баткен облусу. Жада калса таза суу маселелеринде тартыштык бар. Жөнөкөй эле түтүк чыгара турган заводду ал жака эч ким курган жок. Бирок шайлоого келгенде депутаттыкка аттангандар миллиарддаган сомдорду коротуп жатышпайбы?
Назарбаева. Бул эмнени билдирет? Бул деген бүт баары контрабанда менен байды дегенди түшүндүрөт. Баары шопурдан башталган. Андан ары чоң кызматтагылардын өкүл баласы, күйөө баласы болуп уланып кеткен. Алардын Баткенде бир дагы фирмасы жок. Баары Бишкекте сайттары, телевидениялары бар. Алар Баткенди жөн гана колдонуп келишкен жана контрабанданы ошол бойдон кармап тургусу келет, деди Субаналиев. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Садыр менен Путиндин жолугушуусунда кайсы маселелер талкууланды? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 майда Сочи шаарында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз-орус эки тараптуу кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечектүү багыттары, акыркы жолугушуунун жыйынтыгында жетишилген келишимдерди ишке ашырылышы, ошондой эле интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттөөнүн артыкчылыктуу пландары талкууланды. Башкалар менен катар регионалдык коопсуздукту жана туруктуулукту сактоо маселелери да каралды. Мамлекет башчылары мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде ушул жылдын 28-30 апрель күндөрү болуп өткөн окуяларды, ошондой эле Чыр-Чатактын Кесепетинин Баткен районунун чегарага тарапташ айылдарына талкаланган инфраструктураны, социалдык объектилерди жана турак үйлөрдү калыбына келтирүү чараларын, мындан сырткары жергиликтүү калкка ар тараптуу жардам көрсөтүү маселелерин кеңири талкуулашты. Россия президенти Владимир Путин эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бекемделип, өнүгүп жаткандыгын белгиледи. Россия Кыргызстандын соода жүгүртүүсүнө биринчи орунда ишенимдүү ээлеп турат. Тилекке каршы өткөн жылы пандемиянын кесепетинен соода бир топ төмөндөдү. Бирок үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында товар жүгүртүү 6%га жогорулаганын байкадык. Мындай жакшы тенденцияны активдүү иш алып бара турган өкмөттөр аралык комиссиянын жардамы менен сактап калуубуз кажет. Биз ошондой эле пандемияга каршы өз ара байланышып күрөшүп жатабыз. Россия Кыргызстанга тест системаларды, вируска каршы дары-дармектерди жана вакциналарды жеткирүүдө колдоп келген жана мындан ары да колдонууну көздөп жатат. Биздин эксперттер дүйнөгө белгилүү болуп калган Спутник вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатышат деп айтты Владимир Путин. Мындан тышкары Россия президенти Россия Кыргыз-Тажик чегарасында кырдаалды көңүл коюп, өтө тынчсыздануу менен байкап тургандыгын баса белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын ушул сыяктуу бардык талаштуу маселелерин чечүү ниеттерин оң кабылдадык. Максатка дал ушул жол менен жетүүгө болот деп ишенем. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы курч маселелерди чечүү үчүн биздин көз каранды болгон нерселердин бардыгын жасайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы көйгөйлөрдү чечүүдө эки тараптын кызыкчылыгына тең жооп бере турган узак мөөнөттүү жолду табышыбыз керек деп кошумчалады Владимир Путин. Ошону менен бирге эле тараптарды эл аралык уюмдарда активдүү кызматташтарына, алардын арасында Евразия экономика биримдиги, ЖИКО жана башка уюмдардын, анын ичинде БУ сыяктуу глобалдык мүнөздөгү уюмдардын алкагындагы кызматташтык өзгөчө орунду ээлерине токтолду. Президент Садыр Жапаров Владимир Путинге Кыргыз-Тажик чегарасында кырдаалга көңүл бөлүп, кам санагандыгы жана Кыргызстан элине көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы Россия Федерациясы менен диалогду мындан ары да өнүктүрүүнү жана ар тараптуу бекемдөөнү көздөй тургандыгын баса белгиледи. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаров Россия тарапка коронавирус инфекциясы пандемиясы башталгандан бери баа жеткис колдоо көрсөткөндүгү үчүн да өзгөчө ыраазычылыгын айтты. Тараптар күн тартибиндеги биргелешкен бардык маселелер боюнча натыйжалуу диалогду улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.